Сот Икрамжан Илмияновду 7 жылга кести. Бишкектин Октябрь райондук соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмияновду 7 жылга кесип, 1600 эсептик көрсөткүчтө айып пул салуу менен үй мүлкү конфискацияланды. Өкүм 30 октябрда чыкты. Ишти судья Дамирбек Назаров карады. Ал жазык кодексинин 204 беренесинин 3 бөлүмү менен күнөөлүү деп табылды. Илмиянов акыркы сөзүн сүйлөгөндө күнөөсү далилденбегенин айтып, акыйкат чечим чыгарууну өтүнгөн. Журналисттерге кыска комментарий берип, өкүмгө макул эмес деген адвокаты кийинки инстанцияга кайрылаарын айтты. Ал 2018 жылдын 20 октябрынан бери улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин убактылуу кармоочу жайында отурат. Илмияновго башкы прокуратура кылмыш ишин козгоп, жеке компаниялардын биринен $150 000 акча алган деген айып таккан. Прокурор анын күнөөсү толук далилденгенин билдирип, 7,5 жылга түрмөгө кесүүнү сураган. Иш 2019 жылдын июлунда сотко өткөн. Сулайманов: эсиңер барда этеңерди жыйгыла, уят болуп каласыңар. Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов уранды казуу адамзатка каршы келе турган жорук экенин билдирип, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраевдин айткандарын сынга алды. Бүгүн Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасында уран торий кендерин издөө, чалгындоо максатында жер казынасын геологиялык изилдөө жана иштетүү менен байланышкан иштерге тыюу салуу жөнүндө мыйзамдын долбоорун 3 окууда карап жатат. Ибраев жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, эгер бул мыйзам кабыл алынып калса, Кара Балтадагы уранды кайра иштеткен завод жабылып калышы ыктымалдыгын жана ишкерлер өкмөттү сотко бериши мүмкүндүгүн айткан. Сулайманов Сары Жаз, Кажы Сай, Кызыл Омпол биосфералык аймактарга кире турганын, ал эми Миң Куш менен Майлуу суу андай аймактарга кирбей турганын айтты. Ошол эле учурда акыркы эки аймактагы абал бүгүнкү күнү оор экенин белгилеп, аны менен күрөшүүгө Кыргызстандын өз күчү жетпей, башка жактардан акча сурап жатканына токтолду. Азыр бул жерде бизге акылдуу болуп экономиканы үйрөтөсүз, бүттүн экологияны коргоп жатат. Кыргызстан жаңы технологиялар менен иштесе болот деп жатасыңар. Кайсы технология бар? Бүгүн 50 жыл өткөндөн кийин да андан азабын, Миң Куш менен Майлуу суун тартып жатабыз. Бул жерде экономикага, инвесторлорго зыян алып келип, ишканалар жабылып жатат дегенди башка жакта айткыла. Уран деген адамзатка каршы экенин кантип түшүнбөйсүңөр? 50 жылдан бери азабын тарткан, дагы да азабын тарталы деп жатасыңарбы, деди депутат. Сулайманов өкмөттүн өкүлү уран боюнча эл митингге чыкканда кайда жүргөнүнө кызыкты. Ошондой эле кыйын экенсиңер, эл митингге чыкканда кайда жүрдүңөр эле? Эми бүгүн келип алып акыл үйрөтөсүңөр. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла, уят болуп каласыңар, деди эл өкүлү. Жогорку кеңештин депутаты Бакирден Субанбеков СССР учурунда Кара Балта заводу иштеп турганда дарыгерлер жылына 2 жолу келип элдин саламаттыгын текшерип турганын айтты. Бүгүн андай текшерүү таптакыр жок экенин, эл арасында рак менен ооругандар көбөйүп жатканын кошумчалады. Ибраев Кара Балтадагы завод 2015 жылдан бери сырьё жоктугунан иштебей турганын билдирди. Парламентте электр энергиясына болгон тариф көтөрүлбөй турганы айтылды. Бүгүн 30 октябрда Жогорку кеңештин жыйынында депутат Тариел Жоробеков электр энергиясы боюнча тарифтик саясаты өзгөрүлбөдү деп сурады. Депутат муздак сууга болгон баа көтөрүлгөнүн эске салды. Отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча агенттигинин башчысы Талайбек Нурбашев тариф көтөрүлбөй турганын айтты. Эски тариф саясаты иштеп жатат. Жаңы тарифтик саясаты жакында кабыл алынат. Электр энергиясына болгон тариф көтөрүлбөйт, ушул бойдон калат, деди Нурбашев. Шыкмаматов 400 тонна уран сырьёсу комбинатка ташылып барган. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Кара Балтадагы Тоген комбинатына Кызыл Омполдон уран ташылып барган үчүн тийиштүү мекемелерди жоопко тартса болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн Жогорку кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстанда уран казууга тыюу салуучу мыйзам долбоору талкууланып жатканын айтты. Кыргызстанда Юразия компаниясы чалгындоого лицензия алган, бирок 400 тонна сырьёну Кара Балтага алып барып иштеткен. А силер ун чыккан жоксуңар, бул үчүн баарыңарды кылмыш жообуна тартса болот. Анткени алар чалгындоого гана лицензия алган. Уран барбы ошол жерде же жокпу деп изилдеши гана керек болчу. Өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитет депутаттын мындай дооматын негизсиз деп эсептейт. Мекеменин төрагасынын орун басары Карыбек Ибраевдин айтымында технологиялык үлгү катары алууга тыюу салынган эмес. 400 тонна концентрат алган. Анын ичинде уран 0,3% гана.
технологиялык изилдөө жүргүзүү үчүн гана үлгү иретинде алынган. Буга уруксаты бар болчу. Бүгүн жогорку кеңеште уран жана торий кендерине геологиялык изилдөө иштерин жүргүзүүгө жана иштетүүгө тыюу салган мыйзам долбоору 3 окууда талкууланып жатат. Элита депутат ооруканалардын киши ыйлагыдай абалын эми көрүптүр. Жогорку кеңештин депутаты Кочобек Ырсбаев Бишкектеги ооруканалар киши ыйлагыдай абалга жетип калганын бүгүнкү жыйында айтып чыкты. Ал кардиологиялык борбордо ымыркайлардын көптүгүн айтып, аларга болгону 4 керебет коюлганын жеринен көрүп келгенин белгиледи. Туугандар, ооруканага түшүп калып 10 күндөн бери ал жакта жүрүп калдым. Ооруканалардын абалын көрсөңүз, ыйлагыдай абалга жетип калыптыр. Ымыркайлар жатат, 4 койкада болгону. Эшикке чыксаң 25 атене ыйлап турат. Шашылыш операция болуп атат, 4-өө турат күтүп. Андан сырткары лифт үзүлүп кетип иштебей жатат. Ушул абалга жетип калыппыз деп нааразы болду ал. Эл өкүлү премьер-министр депутаттардын катышуусунда ооруканалардын абалы менен таанышып чыгууну сунуш кылды. Партияга гана эмес, ар бир талапкерге да добуш берүү демилгеленип жатат. Жогорку кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Жанар Акаев 2020-жылдагы шайлоодо талапкердин ачык тизмесин киргизүүнү демилгелеп жатышат. Алар даярдаган мыйзам долбоору жакынкы күндөрү коомдук талкууга чыгарылат. Бул тууралуу Масалиев ЖБ медиага билдирди. Анын айтымында ачык тизме партияга гана эмес, анын өкүлдөрүнө да добуш берүүнү шарттайт. Мисалы, сиз добуш берүү үчүн кабинага кирсеңиз, бюллетенде партиялар менен катар эле депутаттык мандатка талапкерлердин толук тизмеси болот. Сиз татыктуу деген адамдарды белгилейсиз. Добуш берүү компьютер жардамында болот. Компьютердик программаны даярдап, ар бир шайлоо тилкесине 5-6 компьютер коюу керек. Мунун кыйынчылыгы жок, болгону тиешелүү адистерди окутуу гана керек. Биз рулон шайлоо баракчаларын чыгара албайбыз. Андыктан баары максималдуу түрдө оптималдаштырылат, дейт Масалиев. Анын айтымында мындай нормага партия лидерлери да, чөнтөгү калымдар да каршы чыгат. Ачык тизме болгондо акча төлөп коюп, парламентке келишине кепилдик жок. Бир жагынан партия лидерлерине да жеңил болуп, ички рейтингде көрө алат. Кийин кетирем, кетирбейм деген сотко берген сыяктуу баш оорудан арылат. Субъективдүү жагын карасак, лидерлер анча-мынча маселени өз билемдикке сала албай калат, дейт Масалиев. Бул сунуш жаз айларында эле демилгеленген, бирок мыйзам долбоорунда техникалык каталарга жол берилген үчүн авторлор документти толуктап, эми коомдук талкууга чыгарганы жатат. Кечээ күнү эле шайлоо босогосун 9%дан 5-ке түшүрүү жана шайлоо күрөсүн азайтуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган. Сузактык аял башына президенттин сүрөтүн байлап акцияга чыкты. Сузак районунун 60 жаштан ашкан тургуну Майрам Тешебаева Жалал Абад областык сотунун имаратынын алдына 30 октябрда акцияга чыкты. Башына президент Сооронбай Жээнбековдун колуна аркыл жазуусу бар плакаттарды жана башка адамдардын сүрөттөрүн көтөрүп алган Тешебаева сотторго нааразы экендигин айтты. Соттун адилетсиздигинен улам үйүмдөн ажырап көчөдө калдым. Адам укугу соттор үчүн оюнчук болсо, мамлекет башчысы буга кайдыгерлик кылбайт деп ойлойм. Сооронбай Жээнбековго кайрылып жатам. Урматтуу президент, карапайым бир эненин ыйын угуп, бир уюмду алып берүүгө жардам бериңиз. Жактоочу жогорку соттун судьялары менен тил бириктирип алып, 3,5 миллион сомдук уюмду 1020 сомго баалатып, соттон чечим чыгарып саттырып жиберди. Азыр мен жаңы ачылган жагдайлар боюнча өз үйүмдү кайтаруу үчүн сотко кайрылып жатам, деди Тешебаева. Сузактын тургуну турак жай талашып, акыркы 9 жылдан бери соттошуп келатканын айтып, соттор тарабынан акыйкат чечим болбой жатканын билдирет. Акцияга чыккан Тешебаева менен жолуккан сот имаратынан эч ким чыккан жок. Талаптарын айткан соң ал плакаттарын жыйыштырып кайра кетти. Сүймөнкул Чокморов тууралуу 3 тилде китеп чыкты. 30 октябрда Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, атактуу актер Сүймөнкул Чокморовдун музейинде ал тууралуу чыккан китептин бет ачары өттү. Китеп кыргыз, англис, орус тилдеринде чыкты. Китепте Чокморовдун сүрөтчүлүк өнөрү, көркөм мурасы тууралуу баяндалган. Чокморовдун сүрөтчүлүк өнөрүн изилдеген китептин автору искусство таануучу, маданиятка эмгек сиңирген ишмер Байыш Будайчиев. Анын айтымында Сүймөнкул Чокморов сүрөтчүлүк жаатында 400дөн ашык чыгарма жараткан. Учурда 70тен ашыгы кыргыз көркөм маданиятынын алтын фондунда сакталуу. Калган эмгектери актердун үй-бүлө менчигинде жана чет элдик жыйнактарда турат. Кыргыз киносунун тарыхында эң мыкты эркек актер наамын 4 жолу алган Сүймөнкул Чокморов тирүү болсо быйыл 80 жашка чыкмак. Эрназар Акматалиев күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда 5-орунду алды.
Венгриянын Будапешт шаарында күрөш боюнча 23 жашка чейинки спортчулар арасында дүйнө чемпиондугу өтүүдө. Мелдештин алгачкы күндөрү эркин күрөш боюнча беттештер өтүүдө. Анда 65 кг салмакта Эрназар Ахматалиев жарым финалга чейин жете алган. Анда япон балбанына 1 упайга жеңилип, коло байге үчүн күрөшмөк. Коло байге үчүн күрөштө украин балбаны Игорь Никифоров менен кезгелип, кызуу беттеште 8 эсеби менен катталды. Жасаган ыкмалары үчүн украин балбаны жеңүүчү деп табылды. Жыйынтыгында Ахматалиев 5-орунду алып калды. Эрназар Ахматалиев чемпиондуктун эң кызыктуу беттештерин тартуулаган балбандардын катарына кирди.